Жер ортолук деңиздин жээгинде жайгашкан Мерсин шаарында түрк дүйнөсүнүн театр ишмерлери чогулуп бир жумалык театр майрамын белгилешти. Туркия, Азербайджан, Түндүк Кипр, Гагаузия, Иран, Ирак, Сирия мамлекеттери катышкан бул чоң фестиваль Кыргызстандын спектакль менен ачылды. Ачылыш салтанатта шаардын мэри Бурханеттин Кожамаз фестивалде кыргыз спектакль менен башталгандыгынын өзү ал спектаклдин деңгээлинен кабар берип турат деди. Алдын ала жиберилген тасмалардын негизинде уюштуруучулар ачылыш салтанатка мыкты спектакль катары Кайрат Имандалиевдин Коркут ата спектаклин тандап алган. Натыйжада ачылыш аземинде Түркиянын театр сүйүүчүлөрү зор ынта менен көрүшүп, чоң баа берүү менен кабыл алды. Bizim çocukluğumuz Korkut atamızın Биздин бала чагыбыз Коркут атабыз тууралуу жомоктор, уламыштар, дастандар, аңгемелерди угуу менен өттү. Кайрадан мына ушул учурга кайтып барып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Спектакль абдан жакты, кубанычтамын. Баарына ыраазычылык билдирем. Кыргызстан театр жамаатына өзгөчө ыраазычылык. Жакшы күндөрдү эске салдыңыздар. Оюндун аягы жакшы аяктайт экен. Фестивалга катышкан башка театрлар бир жолу гана спектакль аткарышса, көрүүчүлөрдүн суроосу боюнча кыргыз сахна чеберлери 3 жолу спектакльди көрөрмандарга тартуулады. Спектакльди Туркиянын ТРТ каналы толугу менен тартып алып, телекөрүүчүлөргө тартуулады. Первый спектакль, который мы увидели, это, естественно, спектакль. Алгач эле Кыргызстандан келген Коркут ата спектаклин көрдүк. Бардык жагынан мыкты экен. Сценографиясы, актерлордун чеберчилиги, режиссердун иши, музыкалык коштоолор эч кандай кемчилик жок. Биздин оюбуз боюнча Кыргызстан бул фестивалдын эң мыктысы. Фестивалдын жобосу боюнча катышкан театрларга орун берилбейт. Бирок уюштуруу тобунун жетекчиси Мерсин шаарынын мэри Бурханеттин Кожамаз Коркут ата спектаклин эң мыкты спектакль деп баалап, чыгармачыл жамаатка акчалай сыйлык кыйгарды. Коркуттун улгайган кезин аткарган актер Калык Акматов да Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Дүйсен Касейинов Халдун Танер медали менен сыйлады. Бул иш-чарага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов катышып, Кайрат Иманалиевге жана актерлор Шайгүл Алсиитовага, Калича Сейдалиевага, Адыл Болорбек уулуна кыргыз маданиятын Түркияда тааныткандыгы үчүн сыйлыгын тапшырды. Биздин театрга өзгөчө баа берип, ушу шаардын Мерсиндин символу лимон экен. Бул жер ошо цитрус өсүмдүктөр өскөн шаарда ошо алтын лимон сыйлыгын беришип, мэр атайын чоң ыраазычылык менен биздин келген чыгармачылык жамаатты өзгөчө бир жылуу сезимдер менен, бир ийгиликтер менен узатышты. Түркиянын көрүүчүлөрүнүн арзуусуна ээ болгон улуттук театрдын чыгармачыл жамааты эми Азербайжан мамлекетине эл аралык фестивалга чакырып алды.